Бердіғожа Биназаров. Башқа үйден табылған бақыт. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Адилет Чубаков. Екінші аудио бап. Күзгі жалбырақтар сарғайып шағынан бөлініп жерге құлап түшіп жатышты. Марал жалбырақтарды қарап тұрып, дағы ойғалақсыды. Жақындылы көзге қоздық тартылап, өңдері жап-жашыл елі. Емімінтіп сарғайып, жашо сапарлары аяғына шығып, жерге құлап түшіп жатқанында адам баласының жашосына салыштырды. Адам баласыдағы жаш кезінде жашыл жалбырақтай құлпырып тұрады. Анан қартайған сайын өңі кетіп, терісін бұрыш басып, сарғайған сары жалбырақтай жерге жақындап, белі иіліп баштайды. Екі бұтыменен басқан жаны таяқ таянып, үш бұттап басып, қарлық айылына білінбей қабылады. Қарлықтың тұшамышы қандай ғана жашоны чектейді. Жалғыз еш жаққа бара албайды. Барған күндегі қадамы жайлап, денесі чарчап, 10 қадам басқан сайын демі қысылып, ес алуға мажбур болады. Анан алтайласы кетіп, үйден алыс шықпай қалады. Марал ушыларды ойлап, көпке олтырып, біреуменен қосылып жашағысы келіп кетті. Ақырқы күндері жалғыздықтан тажаптағы баратқаны чын эле. Арадан білінбей дағы 2 күн өтті. Маралдың емнегедері қауаға açылбай, жашосы тұзы жоқ дағымдай сұпсақ болып, көкірегін белгісіз боштық еліп, ойынын аяғы баяғылы Атаконға барып тақала берді. Қанчалық аны ойлы ойын деді, бирок бұл аракеті тақыр текке кетті. Ананағы анын тартынбай бетінен өпкені, мені азапқа салдың деп айтқан сөзі, маңдайында құмарлы қарап чай ішкені, көз алдына тартылып, болған дитин бір ғана Атакон еліп алды. Ешқачан көчі алкашын жақтырып қалам деп ойлаған емес. Ел ұқса, же таныштары ұқса емне дейді. Маселе мына ушында. Мындайда атам баласының ойын бір ғана нәрсе еліп алат білем. Ал емне, албетте құру намыс екенін жашырып болбайды. Кечінде ішінен келіп жаңғана чайнекке чай қойған кезде құлаққа таныш дарбазаның қағылғаны ұғылып қалды. Маралдың ойына даро Атакон келіп, дарбазаны ашқаны ашығы бара жатып, бұтын жаза басып алып жығылып кетті. Дарбазаның қағылғаны тоқтаған жоқ. Бирок ким келді? Марал үшін әлі табышмақ эле. Атакон үшін бұл күн абдан жақшы күн болды. Анткени сағынышы 2 қызынан аз да болса қайтты. 2 қызы тым эле ата килесе, Атакон 2 қызының жандарынан кеткісі келбейді десең, наристеде эмне күнөө? Алар атасынан же апасынан кеткен күнөнү билишпейт да. Качан жетилешип үйүнө жакын келгенде, Аружаз акырын гана Атакон, жок дегенде bir күн кыздарыңа жолуккана келгенде ичпей келсең эмне боласың? Карачы тимеле перегар сен жактан уруп жатат. Сырт кийимиң оңолгону менен ички дүйнөң баягы эле ойдон турбайбы? Керек болсо ичкиликтен колуң бошобой 6 ай бир басып келгенге жарабадың. Анан сенден кайдагы жакшылык? Мен ойлобосоң дагы 2 кызыңды ойлоп койсоң болмок. Эми менин сенден суранычым. Үйгө келбей эле койчу. Келгениң менен деле ичкенден башка эмне кыла аласың? Атакон көзүн жалдыратып, Аружаз, сенден сураныч. Эгер мен бүгүндөн баштап ичсем, анда мени үйдөн кубалап сал. Азыр үйгө келип дарбазаны каккылап, анан эч ким чыкпай койгонунан ыза болуп баратып ичкеним чын эле. Тажадым сел саяктык жашоодон. Бир мүмкүнчүлүк бер. Ичпейм, анан силерди багам, деп жан алгалбай жалдырап жиберди. Аружаз ишенген жок. Бир жагынан үйгө киргизип алгысы келди. Бирок жаңы гана мамиле түзүп, жүрөгүн ээлетип жиберген кан ботону эмне кылат? Анын аялы казы болуп калып, колун сурап келген. Анткени менен анын артыкчылык жактары, иштеген иши бар. Ичкиликтен алыс, чылым чекпейт. Ал эми Атакон болсо кыздарынын атасы. Бирок сел саяктар менен табакташ болуп калганы көкүрөгүнө өйүп келет. Кемисин тандайт. Маселе мына ушунда. Атакон үйүнө келгенде ишин албай көпкө турду. Ал турсун үйү дагы көзүнө чоочун көрүнүп, бир башка дүйнөгө түшүп калгансып, астананы буту чалыштап, араң аттады. Бирок өзүн баягыдай эркинсиз алган жок. Кандайдыр бир нерсе жүрөк түпкүрүнө элеп, кабагы бүркүлө түштү. Аружаздагы баягыдай кабыл албай чоочургансып турду. Адам баласы негизиле жакшылыкты көтөрө албай кеткен жагы бар экенине турмуш өзгүбө. Эгиндин жайын эккен билет, арабанын жайын чеккен билет дегендей, Аружаз кантып эле 10 жылдан ашык бирге жашап, денеси сиңишип калган Атакондун кулк мүнөзүн билбей калсын. Атакон 2 күндөн кийин эле кайпалактап, бир орунга тура албай, ары бери баса баштады. Жөн эле капаска түшүп калган чымчыктай үйүнө батпай кетти. Аттең аз убакыт илгери эле кыялданбады беле. Жылуу жумшак жер болсо, кыймылдабай эле жатат элем деп. Эми минтип 6 леги кабыл болуп өз үйүнө келди.
бирок денеси өзүнө баш бербей, чылымы түгөнгөн адамдай чыдамы түгөнүп бара жатты. Бирок эки кызын эркелетип чечекей чеч, анткы менен Аружаз менен эрди катын болуп жашагандай бирге жаткан жок. Ага деле кайыл, эптеп үйүнө келген ыраазы. Ооба, баягыдай бүгүн кайда барып түнөйм деген санаа жок. Кадимки кишидей жуурканга жатканына шүгүр деп жүрөт. Бирок Аружаз атайын оозгу үйгө төшөк салып берип, сынап жатканын Атакун аңдай бербеди. Андан дагы бекер аш ичип үйдө жаткысы келбеген Атакун убакыт алга жылган сайын өзүн ыңгайсыз сезе баштады. 4-чү күн үйүнө түнөп, эртең мененки наарга олтурганда акырын үн катты. Аружаз, мен жанагы бир жатууда деген жерге барып иштеп келейинби? Сенин бекер наныңды жегенден тартынып жатам. Менден кам санаба. Сага убада бербедимби, ичпейм деп. Бул сөздү укканда Аружаздын ою оңолду. Ооба, ар ким өз күнөөсүн моюнга алып койгондагы жашоого кандай таасир берет? Бул айтылган сөздү колдоп, иштесең иште, бирок ичкирик ичип жыттанып келсең, анда үйгө кирем деп ойлобой. Аял киши баары бир күйөөсүнөн көптү үмүт кылып жашайт эмеспи? Анын сыңары Аружаздагы Атакундан дали болсо бир нерсени үмүт кылды. Атакунду адам катарына кошуп, эл сыяктуу жашоосу уланса деген гана ою бар. Эртең менен кадимкидей ишке чыккан адамдай Атакун үйдөн чыгып, иш издеп, таттуу кыялдын кучагына жетеленип, бир жатууда жайгашкан Лев Толстой деп аталган көчөгө келди. Келерин келип алып апкарып кетти. Анын себеби өзү сыяктуу иш издеп келгендердин саны арбын экен. Андан дагы жалаң жаш балдар. Ушул жерде туруп дагы өзүн ыңгайсыз сезип кетти. Анткени өзү курдуу кишилер деле жок экен. Келген кардарлар машинага жалаң жаш балдарды иштетүү үчүн салып кетип жатканын көрүп, алардан менин эмнемгем деген суроого жооп таба албай арданды. Ментеп кул базар деп аталган көчөгө чыгып алганына албетте ичкирикке берилгендик себеп экенин билип турса дагы аны моюнга албай турду. Улам машина токтогон сайын жаш балдар чуркап барат. Келген кардарлар дагы жаш балдарды тандап кетип, Атакун чоң шашкеге чейин иш таба албай турду. Курсагы дагы ачып, көзү караңгылаша баштады. Ушул жашында ушул жерге келип калганын арданды. Кечээ көчөдө бөтөлкө чогултуп, жата турган жери жок ичип жүргөн күндөрүндө дагы азыркыдай арданбаса керек. Бир кезде капкара болгон джип машинасы келип токтогондо, иш күтүп турган бир дагы бала жакын келген жок. Ал турсун андан качып, жолдон алыс басып кетип калышты. Атакун кара машинага келип, салондогу кишиге салам айтты. Капкара, локуйган семиз, көздөрү муздак, мурду барбайган неме Атакунга карап күңк этти. Эмне жасай аласың? Деп Атакун шылкыбош, эмне жасатайын дедиң эле? Деп баамында өзүнүн кыйла жаш экенин дароо байкап, эми тиги кишине тик качыра карады. Локуйган неме өзүн бул жактын кожоюну сезип алганбы, тим эле жаман көз менен жактырбаганын билгизип, кыш койгонду билесиңби? Деген болду оозу бош. Атакун башын чайкап, жок, мен курулуш жагына иштей албайм, деп бир нерсени сезгенсип, ал жерден караанын үзүп, бери жакты көздөй басты. Жашы 30дардагы аргынан келген Макен деген балага жакын келип, кыш койгон бала керек дейт, колуңдан келеби? Деди эле Макен акырын гана, байке, ал киши абдан жаман киши. Ошол себептен аны көргөндө баары качып кетишпедиби? Барбаңыз, иштетип алып кубалап жиберет, бир күнүңүз жөн эле өлөт. Бул сөздү укканда гана Атакун эмнеге аны көргөндө баары жүздөрүн буруп, тетирип басып кеткенин, Макендин айткан сөзүнөн кийин билип, башын чайкап койду. Мунусу өкүнгөнүн билгизгени болчу. Бул жердегилерге жаман көрүнүп бүткөн тиги киши бир топко турду да, эч ким макул болбой койгондо, машинасын катуу айдап, энесине таарынган баладай кетип калды. Убакыт өз нугунда өтөп, кечкиргенден белги бериле баштаганда, иш издеп келгендердин саны азайып, акыры Макенди кошкондо дагы 3 бала кардар күткөн болуп калышты. Бул да болсо илгери үмүт. Аңгыча эле сары түстөгү бир иномарка машина келип токтоп, ичинен жаш эле бала чыгып келип, сылык кайрылды. Балдар, бир КамАЗ жүк келди эле Кытайдан, түшүрүп бересиздерби? Деп суроолу караганда, Макен тиги баланы тике карап, дароо суроо берди. Эмне жүк? Деп. Жаш бала колунан келишинче сылык сүйлөп, барганда көрөсүздөр, шашылыш эле. Бүгүн машинаны колдон келсе, эрте бошотуш керек болуп жатат. Бул талап аткарылып, ал турсун баасы дагы бычылып, үчөө кетти. Эки бала оор жүк көтөрө албайбыз деп калып калышты. Атакун, Макен, анан денеси олбурлуу Муктар үчөө машинанын салонунан орун алып олтурганда, машина артка бурулду да, алдын көздөй жөнөдү. Атакун ичинен эмне жүк болду экен деп, бушайман болуп келе жатып дагы ойго алаксыды. Дагы шүгүр, үйгө кур барбай ырас болбоду деп.
Аңгыча эле келчү жерге келишсе Кытайдын узун машинасы экен. Ичи толо илгерки колхоздун коюнун жүнүн кип кылып таңгандай болгон жүктү көргөздү. Дароо эле үчөө ишке киришти. Кенен 2 сааттай убакыт иштеп, курсактары ачканда анан ишти бүтүрүшүп, үчөө 500 сомдон акча алып, издерине кайтышты. Макен жакшы эле жүздөн басалы, чарчадык деди эле, Атакун баш чайкап макул болбой койду. Себеби Аружаз ичпей кел деп суранып калганын эске алды. Антке менен ичкиси келип турганы сырт келбетинен билинип турду. Кечкирип айлананы кара күйгүм каптаганга чейин келбеген Атакундан Аружаз үмүтүн үзүп койгон. Баягы табакташтарына кетти деп. Эми гана кечки тамакка 2 кызы менен олтурган кезде дарбаза кагылып калды. Буга чейин 2 кызы жан алдары калбай, атам келбей калдыбы, дагы көпкө чейин келбейби деп сурай берип тажатышкан болчу. Аружаз эмне деп жооп беришти билбей, экөөнү алдап койгон. Алыс жакка иштегени кеткен деп. Минтип кыздарына калп болуп калганына өкүнүп, акырын барып дарбазаны ачты. Бул убакта кою караңгылык каптап, 1 метр жер көрүнбөгөн караңгыдан Аружаз коркконун билгизип, акырын үн катты. Бул ким деп. Атакун эмнегедир ишенимдүү үн катты. Мен эле деп. Дарбазаны ачса Атакун бир нерсени кыйратып, чоң акча таап келгенсип, эмнегедир кабагы ачык, колунда баштык бар экен. Ичкери кирип 2 кызына арнап алган таттуу тарапаны кыздарына берип, анан 400 сомду дароо Аружаздын колуна карматып, "Чарчадым, эмне тамагың бар?" деди. Акча. Акчаны көргөндө Аружаз жибиди. Кабагы ачылып, Атакунду кудум жаңы үйлөнгөндөгү күйөөсүндөй сезип кетти. Анан эмне кылат? Минтип кыздары менен өзүнүн камын көрүп, акча таап келип жатса, канча болду ушул көрүнүштү күткөнүнө. Жаңы гана ызычуу талаш тартыш менен Атакун 2 кызын мактап жактап тамак жедирип болгон кезде ырайын бузуп кичүү кайниси келди да, Атакунду бир башкача көз караш менен карап, эжесине кайрылды. "Эмне мунуңду кайра киргизип алдыңбы? Минтериңди билгенде эмне бизди убара кылдың? Үйдөн кетирип бер" деп. Аружаз инисинен мындай сөздү күткөн эмес эле. Ушул жерден инисин жаман көрүп кетти да, эмне деп жооп беришти билбей туруп калганда иниси, "Эрди катын урушат, эси жок адам болушат деген чын экен го. Эже, эми мындан кийин жездемди бизге жамандаба. Жана бизге арызданып келбе." Аружаз инисине эми кыялын бир көргөздү. "Эмне деп эле жатасың? Аны мен чакырып келгеним жок, өзү келди. Кыздары улам сурап жанды койбогонунан киргизбеген, анан эмне кылам? Келсе кантип кет деп айтат элем" деп тайсалдай түштү. Ушул жерден кимдин ким экени ачык билинип, азга ортодо тынчтык өкүмсүрө түштү. Аңгыча кичүү кызы Атакунга, "Ата, сиз жана тамак ичсең, жомок айтып берем деп өдүңүз беле? Качан айтасыз?" деп тыпылдап сүйлөгөндө, Атакун акырын гана, "Азыр үйгө конок келбедиби? Конок келгенде тынч олтуруш керек." Кызы кайра тыпылдап таякесин карап, "Ата, ал конок эмес, таякем" деп айтканда баары каткырып күлүп жиберишти. Улуу кызы Альбина, "Таякем болсо дагы конок болуп калат. Сен эмне конок эмне экенин билбейсиңби? Сырттан кирген кишинин баары конок болот." Эки наристенин айткандарын уккан Дөөлөт акырын гана, "Кой анда, мен кеттим. Баса баягы акчаны бересизби? Бензинге акча жок калып, өтүп бара жатып кайрылган элем." Аружаз инисин жактыра бербей карады да, Атакун берген акчанын 200-үн берип, "Дөөлөт, айылга качан барасың? Апамдар картошка берип жиберебиз деди эле. Ала келчи барып калсаң." Акчасын колуна алган Дөөлөт акырын гана, "Жакын арада барбайм. Аны коюп эми тынч жашагыла. Баягыдай жакшы эмессиңер го" деп сыртка чыга жөнөдү. Ушул айтылган сөздүн артында эле эмне деген сөз жатканын экөө тең билип, уяла түшүштү. Аружаз Атакунду үйүнө бекер киргизгенин иниси келип кеткенден кийин билип, катуу өкүнүп калды. Анткени иниси жакын арада жакшы иш баштап берем деп убада кылган болчу. Албетте күйөөң менен жарашпасаң деп. Мунун артында жалгызсың, сага кантип жардам бербей калалы деген сөз жаткан болчу. Чоң рызкыдан куру калгансып, Аружаздын кабагы бүркөлө түштү. Атакун 2 кызына жомок айтып берип жатканда Аружаз идишин жууп жатып ойго алаксыды. Муну кетирип эле жибергеним оң болуп жүрбөсүн. Эми кетирсем такыр келигиз кылып кетириш керек деген ойго алдырып жатканда 2 кызы кыткылыктап күлүп калды. Андан дагы кыз бала атасына жакын болорун уккан. Эми минтеп кыздары атасынын жанынан чыкпай олтурганын көрүп, баштагы оюнан кайтып, эки ара жолдо калган жолоочудай мындан ары эмне кылып жашаш керек экенин ичинен ойлоп башы катты. Оба, эмне болгон күндө дагы Атакун 2 кызынын атасы. Бир шылтоо таап кетирген күндө деле кыздары атам качан келет деп сурай берери тууралуу иш. Азыр Аружаз 2 ара жолдо калды. Кыздарын кыйбай эмне кылыш керек деген суроо жоопсуз калып келет.
Убакыт алга жылган сайын жашоо баштагы абалына кайтып келди. Атакундун иши токтоп, баягыдай акча таап келбей, дагы үйдө олтуруп калды. Аружаз эки кызын Атакунга таштап ишке чыкты. Иши деле кыйраткан иш эмес. Канчалык болсо ошончолук акчанын орду табыла берип, бул ишинен дагы тажап, бир курдашынын айткан сунушун иш жүзүнө ашыруун ойлоду. Ал курбусу тим эле образга кирип, "Оба, Россияга барсаң, ал жактан сага иш оңой эле табылат. Эки кызыңды апаңа алып барып берип коюп, ушул убагыңда акча таап ал да, жашың өтсө сени ким ишке алмак эле" деген сөзү Аружазды катуу ойго салды. Бир жагынан ал дагы туура сөз айтты. Анан ою бузулуп, Россияга барганга ниеттенип калды да, бул оюн ишке ашырууга бел байлады. Андан дагы кийген кийимдери дагы эскирип, жон жыгарып баратканы да бир жагынан оюн бузду. Аружаз жан үрөп, болгон дитин коюп, канчалык акча таап келгени менен жугуму жок болуп, талаш тартыш кайра башталды. Ызычуу эмнеден башталат? Албетте жетишпеген жашоодон деп айтылгандай, дагы үйдөн чыр чыкты. Ушуну эле күтүп жүргөн. Анткени болгон документин камдап, акча дагы таап даяр болуп калганы чын эле. Ушул учурду пайдаланып калуу үчүн Аружаздын чыдамы кетип, Атакунга бир тийди. "Эмне жатасың үйдө? Элдин күйөөлөрүндөй болуп бир нерсе таап келсең боло. Качанкыга чейин сени багам?" деген сөзү Атакундун дагы ички жарасын козгоду. Баягыдай көчөгө чыгып ала турган кез жакындаган сайын Атакундун ичкени ирим, жегени желим. Андан дагы кылычын алып кыш келип, суук өз өкүмүн жүргүзө баштады. Оба, кеч күздө эле бир жадагылар ишке чыкпай калышат. Анткени кышында ким иш кылдырмак эле. Эки жолу көмүр түшүрүп келди. Андан кийин иш токтогон. Эми минтип Аружаздын тилин угуп, жемесине түтпөсө башка арга жок. Эмнегедир акыркы күндөрү Марал эсине келип, кайра анын үйүнө барсамбы деген ойда пайда болду. Бирок ага деле ашыкча жүктүн кереги эмне? Барган күндө деле ашка жүк, башка жүк болору анык кеп. Бул күнү Аружаз эмнегедир ишинен эрте келди. Келгенде дагы абдан ачуулуу болуп, эшикти аттап кирип эле Атакунга бир тийди. "Светтин акчасын кантип төлөйбүз? Электриктер өчүрөбүз дегенден акелеп жакелеп жатып алып калдым. Бар, кайда барсаң айда бар. Акча таап кел" деп кыйкырды эле. Атакун башын жерге салып, жыртык бут кийимин кийип, эч үндөбөстөн сыртка чыкты. Антке менен сырт жылуу. 2 күн илгери жааган кар эрип кеткен. Сыртта элдер анча калың кийим кийбей, жука эле кийинип жүргөндөрүн көргөн Атакун эми кайда барсам болот деп көчөнү көздөй эрксиз кадам таштады. Оба, Марал менен жолуккандан бери билинбей 1 айдан ашык убакыт өтүп кетиптир. Ушул убакыттын ичинде ага бир бар учурашып койбогонун эстеп, өзүн күнөөлүү сезип кетти. Эми кайда барат? Жер карап, кадамын алдыга таштап келе жатып, акча таап алсам деген ойду ойлоду. Бул эми ар бир кыйналган кишинин тилеги экенин ким билбейт. Атакун эрксиз көчөдө ары бери басып жүрүп, сел саяктар байралган жакты көздөй жөнөдү. Эмнегедир ал жакка барса эле дүйнөсү түгөл болчудай сезилди. Андан дагы канча болду ичкиликтен алыстап кеткенине. Баарынан да организми дагы ачкылды талап кылып, бир нерсе ичип көксөсүн сууткусу келди. Элдер көчөдө ары бери эле басып жүрүшөт. Алар эмне менен алек болуп, кайда эле шашып бара жатышат. Атакундун ага башы жетпеди. Илки басып, апасына тарынган баладай кабагын түйүп, баягы жер тирөдөгү орун талашып жатып жүргөн жерине келсе, эч ким жок экен. Баары насип таап жеш үчүн кетишсе керек. Бирок эмнегедир көчөдөн дагы тааныштарын көрө алган жок. Алар кайда кетишкенин акылы жетпей турганда, оңдой берди болуп таштандыра аңтарып жаткан бир бейтаныш кишини көрдү да, андан барып сурап көрүш үчүн ага жакын келип, бир топко аны карап туруп калды да, андан сурады. "Эй, сен кимсиң?" деп. Башын ылдый кылып алып, жер казып жаткан жапайы доңуздай берилүү менен иштеп жаткан тээ киши сага ким керек дегенсип тигиле карап калганда, Атакун акырын гана "Тууган, сен эргечтерди тааныйсыңбы?" деп сурады эле. Тээ киши элтең этип бери карап алып, башын чайкап гана жооп берип коюп, тим эле берилүү менен алтын таап ала тургансып, таштандыларды аңтарып ишин уланта берди. Атакундун көңүлү кирдей түштү. Жок дегенде көчө сел саягдагы тыңгылыктуу жооп бербей калганына артанып, эми Маралга жолуккан жерди көздөй жөнөдү. Мунун себеби насиптештери ошол аймакты көп байралышар эле. Анткени ал жердеги таштандыга бош бөтөлкөлөрдү көп ташташчу. Кыскасы сел саяктар үчүн ал жер жемиштүү жер. Курсагы дагы ачып, кабагы салыңкы бул жашоого жаралып калганына нааразы болуп келе жаткан Атакундун кабагын ашынбек ачты. Аны көргөндө тим эле аскерде бирге кызмат кылган палчанын көргөнсүп кубанып кетти. Оба, эркектер 2 жыл чет жерде бирге кызмат кылып,
Бул жакка келип бири-бирине жолукканда кандай кубанышат. Ошондой эле кубанып кеткени чын эле. Экөө тим эле көп жылдан бери жолукпаган адамдардай кучактарын жайып, көкүрөк тийиштирип жолугушту. Сөздү алгач Атакун алды. Ой деги барсыңарбы? Калгандар кайда? Ашынбек кабагы салыңкы. Кайда болмок эле? Суук башталганда эшим менен кеш аны туугандары алып кетишти. Ал эми Эргеш байкеним болсо бүгүн туулган күнү экен. Даярданып жатат. Мен болсо эмне белек алып барам билбейм. Жок дегенде 2 шишеге жеткен акча таап барсам болот эле. Баса сени үй бүлөсү менен жарашып кетиптир дешпеди беле? Эмне аяш кайра кубалап чыгып салдыбы? Атакун берилген суроого териккен деле жок. Боор тартып сүйлөгөн Ашынбекти аяп, анан айтам, андан көрө жашооңор кандай? Суукта эмне кылып жатасыңар? Ашынбек бурулуштан бери бурулган 2 милиционерди көргөндө эч сөзгө келбей эле баштыгын көтөргөн бойдон качып жөнөдү. Эмнеге качты ага Атакундун акылы жете берген жок. Каман өлсө тиши калат, адам өлсө иши калат дегендей 2 милицияны көрө сала иштеп жаткан ишин таштай качкан Ашынбектин артынан барарын же барбасын билбей туруп калган Атакундун жанына басып келген 2 милициянын бири эми Атакунга бир тийди. Сиз эмне тиги качып кеткен бомушту тааныйсызбы? Деп. Бомуш деген сөз Атакунга абдан катуу тийди. Бирок сыр бербей акырын гана тааныбайм, бирок бир таанышым бар эле. Буларга кошулуп кетти деп угуп, тигинден сурап жаткан болчумун. Баса, эмне тиги киши кылмыш кылды беле? Бул берилген суроого бою узун милиция жооп берди. Эй, урдум ушларды. Буларга сый жарашпайт. Ушлардын айынан чоңдордон тил угуп бүттүк. Суукта калып өлүп калышса дагы биз күнөөлүүбүз. Атайын 3 маал тамагы менен жылуу жайга жеткизе албай куурадык. Ошентип суукта көчөдө тентип жүрбөй, жылуу жерге барып, күн жылганча өкмөттүн 3 маал тамагын ичип, жылуу жеринде телевизор көрүп коюп жата бербейби дейм да. Ар бир этаж үйдүн жертөлөсүндө келемиштер менен бирге караңгы жерде жашабай. Адамдык сапаттан кеткен үчүн үйлөрүнө батпай калышкан да. Атакун эми гана билди, тиги 2 милициянын максаты эмнеде экенин. Андан дагы тигинин адамдык сапаттан кеткен үчүн үйлөрүнө батпай калышкан деген сөзү жүрөгүнө катуу тийди. Сөздүн күчү ай. Бул сөздү укканда Атакун кайра үйүнө баргысы келип кетти. Бирок үйүнө барганы менен тапканы эмне? Аялы ажылдап үйдөн кууп чыгып салышы толук мүмкүн. Ушул жерден эмне кылышты билбей турганда, көчөнүн наркы көйүзүндө келе жаткан Маралды көрө сала абдан кубанып кетти да, 2 милиция менен коштошпостон Маралды көздөй басты. Эшке жетпей бутун жаза басып алып жыгылып кеткен Марал эмне кылышты билбей бир топко туруп калды. Дарбазаны болсо баштагыдан күчөп каккылап шаштыны кетирип жиберди. Андайда адамдын оюна эмнелер келбейт. Эгер Атакун болсо мынчалык катуу дарбазаны какпайт эле. Ким экени Маралга али табышмак. Бирок абдан кызыктырды. Эч ким мынчалык берилүү менен дарбазасын каккан эмес эле. Марал жерден эптеп турду да, аксаңдап барып дарбазаны ачса, өзү күтпөгөн айылдан апасы менен иниси келген экен. Кайран эне ай. Маралдын аксаганын көргөндө жан алы калбай сурап жиберди. Ай Марал, сага эмне болду? Эмне аксап калгансың? Деп. Марал бутунун ооруганын билгизбегенге аракет кылып, аксаңдап 2 кадам алдыга жылып, апасын кучактап, "Апа, эч нерсе болгон жок. Азыр эле дарбазаны ачайын деп шашып келе жатып, бутумду жаза басып жыгылып кетпедимби?" деп болгон ишти үстүртөн түшүндүрүп айтып берди да, идисине таянып үйдү көздөй басып келе жатып, ойлогонго үлгүрдү. Булар үйдө кезде Атакун келип калбаса экен деп. Ой кандай күлүк. Ал 2 сааттын ичинде Марал эмне деген гана нерселерди ойлонгонго үлгүрдү. Мейлихан эне жан ала калбай өзү газга чай коюп, айылдан алып келгендерин сумкадан чыгарып жатып, "Я Марал, деги жашооң жакшы элеби? Атаң дагы тынчуктай албай, акыркы кездерде санаакор болуп баратат. Адам карыган сайын ар нерсеге санаа чеге берет экен. Сени жалгыз жашап жатат, барып дайынын билген киши жок деп, бүгүн эртең менен эрте Эрлан экөөбүздү сага жиберди. Айткандай, атаңдын түшүнө кириптирсиң. Эмне турмушка чыгайын деп жатасыңбы? Эгер ылайыктуу бири болсо тийип алсаң болот эле." Марал атасынын түшүнө киргенин билген эмес. Ушул жерден ал кишинин көрбөй туруп кайдагы бир көчө сел саягын үйгө киргизип алганын билип койгонуна абдан таң калып, уялып, жүзү кызарып кетти. Бирок сыр бербей, "Апа кайдагыны айтасыңар да? Азыр эми мен баягыдай жаш эмесмин го. Адамдын түшүнө эмнелер гана кирбейт. Айткандай, айылда эмне жаңылык бар? Асан байкелер келин алды деп уктум эле." Мейлихан жан ала калбай, "Ооба, Асан байкеңдер келин алды. Алган келини абдан жакшы неме экен. Деги эле илгертен бери айтылган кеп бар эмеспи? Жакшы жердин кызы жакшы болот го" деген. Айшанын колу узарып эле калды.
Мирбегинин аял алганда аялы экөөбүздү көз келбей түшкө чейин уктаганды эле билгем. Экөөнүн жашоосу болбосун. Жаңы келген келин эртең менен эрте туруп койгону жакшы эмеспи? Асандын келини тим эле таң эрте туруп уй саап жатканын көзүм чалып, ага ичимден абдан ыраазы болуп калдым. Адам баласы жашоосун жаш кезинен эле кандай болорун өзүнүн жасаган ишинен улам түптүп алат. Деги эле улууну сыйлаган адам жаман болбойт. Марал эми сөздү башкага бурду. Апа, атам экөөңөргө жолдомо алып берейин, курортко барып эс алып келбейсиңерби? Бул сөздү укканда Мейликан, кызым, бул аракетиңе рахмат. Атаң экөөбүз кантип курортко барат элек. Малдын баары колго келген. Биз кетип калсак алдагандай күн болот. Элдин ата-энелериндей болуп, биз деле курортко барып эс алып келсек кана. Көңүл көтөрүп айткан сөзүңө ыраазымын. Марал бул айтылган сөз менен инелери бош чыгып калганына ичинен сызып алды. Ооба, экиниси аял алгандар менен эч жерде иштебейт. Анын дагы ачкыл сууга жакыныраак. Айтмакчы, өчөр бала атасына таянып тыңсынат, өсөр бала максатына умтулат дегендей, экиниси атасынын малын бакканына корстон. Эгер атасынын көзү өтүп кетсе, анда кандай күндү көрөт, аны эч ким билбейт. Антке менен экинисинин балдары атасы менен апасынын эрмеги. Сөздү Мейликан алды. Кызым, жашоонун шаңы жаныңдагы адамдарга жараша болот деп айтылган кеп бар. Эгер тилимди алсаң, бирөө жарымды үстүңө киргизип ал. Минтип жашың өйдөлөп калганда үйдө жалгыз олтурган кантип болсун. Баса, 2 апта илгери сенин колуңду сурап Касым куда түшүп келиптир. Бирок атаң такыр баш тартып койду. Анын баласын билесиң, куу кекиртектин колу. Ачкыл сууну ичмейин тура албайт эмеспи? Касым байкуштун уулум аял алса оңолуп кетеби деген илгери үмүтү да. Марал күлүп, апа, мага камсанабай эле койгула. Эгер бирөө жарым көңүлгө жагып калса байкап көрөм. Мен деле аны ойлоп жүрөм. Бирок ылайыктуусу болбой жатпайбы? Маралдын буту бир аз тынч олтурганга оруксунбай калды. Апасы болбой шишиген жерине дарыдан коюп таңып берип, болгон аракетин жасады. Антке менен убакыт өткөн сайын бутунун ооруганы азайып, жакшы болуп калды. Мейликан жасалган тамак алдыга келгенде узун сабак сөзгө кирди. Кызым, уксаң бир болгон окуяны кеп кылып берейин. Илгери бир бай адам болуптур. Анын 5 уулу болуптур дагы эң кенжеси кыз экен. Байдын эң кенжеси кыз бала болгон үчүн кызын абдан эрке кылып, көзүн карап өстүрөт. Негизи эле баланы көп эле эркелете берген болбойт. Билинбей кыз дагы чоңоюп бойго жетет. Бойго жеткени менен аял затына таандык нерселерди жасаганды билбейт. Хандын кызы кашык кармаса колу жооруйт деген кеп бар эмеспи? Бул иш кылып көрбөгөн кызга карата айтылган сөз. Андыктан иш кылган адам эч качан ачка калбайт. Айткандай, эрке кыз бойго жеткени менен колун сурап келген киши болбойт. Анткени ашыкча эрке экенин баардык айыл эли билишет да. Акыры кыз турмушка чыгат. Бирок жашоосунан абдан аксайт. 2 бала төрөгөндөн кийин гана турмушка карата болгон аң сезими оңолот. Убакыт алга жылат. Учуру келип кыздын атасы менен апасы бул жашоо менен кош айтышат. Апасы менен атасы каза болгондон кийин кыз төркүнүнө келгенде жадырап жайнап, эч ким баягыдай көзүн карап тосуп албайт. Анткени жеңелери менен байкелери өз алдыларынча жашоо сапарларын улап, алардагы баланын түйшүгүн тартып калышкан болот. Кыз туулуп өскөн үйүндө эптеп 2 күн чыдап, кайра изине кайтат. Ошондон кийин айтылып калыптыр. Энеден кийин төркүн жок, эрден кийин сый жок деп. Мына буга сенин жашооң эле өзү күбө. Күйөөң каза болгону деги эле анын туугандары абалыңды сурап келип коюштубу? Эгер күйөөң болгондо баары ушул жерде опурап-топурап жүрүшөт эле го. Айтайын дегеним, бирөөнүн этегин карма. Атаң экөөбүз дагы бойго жетип, бир бутубуз көргө салаңдап турган кез. Бизди санаага салган сен, балаң дагы жаштык кылып жатат. Марал апасынын айткан сөзүнөн эч өөн таба алган жок. Ушул жерден эмнегедир көздөрү тирүү, анан суктуна караган атакунду эстеп кетти. Анын ар бир жасаган мамилеси көз алдына тартылып, чындап аны жакшы көрүп калганын моюнга алып, ага жолугууну эңсеп турду. Убакыт өз нугунда өтүп, кыз менен эне түн ортосуна чейин сүйлөшүп олтурушуп, анан уйкуга баш коюшту. Маралда кайдагы уйку? Апасы абдан туура сөз айтты. Чын эле кайын журтунан бирөө жарым басып келгенге жараган жок. Ушуну деле ойлоптур. Күйөөсү барда апасы айткандай үйдөн киши үзүлчү эмес эле го. Ар тарапты ойлорду ойлоп жатып, уйкуга алдырып жиберди. Түшүнө атакун кирди. Эмнегедир ал колун сунуп, өзүнө чакырып жаткан экен. Уйкудан өткөн таттуу эмне бар?
көшіліп таңқы ұйқының құшағында жатқанда апасы ойғотты. «Қызым, біз кетелі, тұрбайсың ба?» деп. Марал апасы менен енесін таңқы нарды таттырған соң ұзатып шықты да қайра үйге кіріп төшекке жатты. Анткени кечинде кеч жатқан қабы жаны жер тартып ұйқысы келіп тұрып алды. Бұл күні кечке уктады. Бір кезде қату шыққан дауыштан улам ойғонып кеткен Марал жатқан ордунан атып туруп эле терезеден сыртты караса Кудум Атакунга окшош киши бир нерсени көтөрүп, коңшу тараптагы Кудум Атакун качып кеткен жол менен кетип бара жаткан экен. Бирок ал Атакунбу же башка кишиби аны так биле алган жок. Анткен менен ою бузулду. Тиги киши качып кеткен жолду бир гана Атакунга көргөзгөн эле да, башка эч бир жан ал жол менен кеткен эмес болчу. Жаткан ордунан турду да корого чыгып тиги киши эмнени урдап кетти ошого кызыгып, туш тарапка көз жиберип, анан дароо тиги кишинин артынан басып бара жатып, коркуп дагы кетти. Андайда адам баласынын оюна эмнелер гана келбейт. Ушулсам гана билди Марал алсыз экенин. Ургачы жанга баары бир жөлөк керек экенин алдыга кадам таштап бара жатып ойлогонго да үлгүрүп, көчөгө чыкса тиги короосуна кирип чыгып кетип бара жаткан киши анча узай элек экен. Андан дагы ал киши Атакун эмес экенин көрө сала кубанып кетти. Антке менен орунун артынан жетип келип, ага бир тийди. «Эй, сен кимсиң? Эмне менин короома кирдиң?» дегенде тиги киши калдастай түштү. Сыртынан сыр бербегенге аракет кылып, «Сен белең, мен сенден коркпойм» дегенсип, жер тиктеген калыбында, «Чоң кыз, капа болбоңуз. Корооңуздагы бөтөлкүлөрдү эле алгам. Эгер ишенбесең, мына кара» деп чаар баштыгын ачып көргөздү эле Марал. «Анан сурап албайт белең. Сурасаң деле бермекмин да». Тиги киши тик карай албаган калыбында алсыз үн каткан болду. «Кечирип коюңузчу, мындан кийин кайталанбайт». Марал башын чайкап, жаман көз менен жактыра бербегенсип карап, «Эми ушул ишин кайталанса, милицияга берем. Мен сизди таанып калдым. Азыр барып карайм эмне жоголгонун» деп башка сөзгө келбей кайра изине кайтты. Антке менен таасирлүү иш кылганын ички сезим менен сезип, артын карабай келген жагына кетип бара жатып, дагы ойго алаксыды. Көзгөрүнө сел саяктар корого кире баштады. Мени алсыз аял заты деп ойлоп жатканыбы деген жаман ойду ойлой калып, ичинен жалгыз экенин эстеп дагы сызып алды. Жок дегенде жанында караан болгон бирөө болсо эмне? Кеткен бойдон Атакундун дагы али күнчө кабары жок. Бирок ал кайра келем деп кеткен эмес. Марал үйүнө келип күзгүгө каранды. Бул анын адаты, баягы эле келбети. Ушул жерден эмнегедир тиги киши короосуна кирген жерди тостуруп салуу керек экенин чукул жерден ойлой калды да, тезирээк уста чакырыш керек экенин эсине түйүп, кимди жардамга чакырыш керек экенин ойлонду. Кечке уктаганга эмнегедир башы ооруксунуп, эч нерсеге көңүлү чаппай, алгач ашканага кирди. Табити деле эч нерсеге тарткан жок. Муздаткычты ачты да, апасы алып келген сүзмөдөн чалап жасап ичип, телевизорду күйгүздү. Телевизору ушунча көп канал тартат. Бирок көрөйүн десе ылайыктуу эч нерсе жок. Улам бир каналга отуруп жатып, чач жасалгалаган көрсөтүүгө кызыга түштү. Кимдин эмнеге жөндөмү болсо ошого ыктайт эмеспи? Бул жашоонун мыйзамы. Марал кыз кезинен бери эмнегедир чачка кам көргөндү абдан жакшы көрөт. Анткени аялдын көркү чач менен экенин ким билбейт. Чачы узун аял заты көзгө көркөмдүү көрүнөт. Бир курдай студент кезинде автобуста бара жатса, бир киши Маралдын узун чачына кызыгып, эч тартынбай минтип айткан: «Кызым, сен аял затынын султаны экенсиң. Мага сенин чачыңдын узуну абдан жакты. Аттың. Жаш болсом сени ала качсам да калат элем. Чачка кам көргөн эмне деген гана эмгекти талап кылат. Ме кой кызым. Бул акчаны алып чачыңа керектүү нерсени сатып ал» деп акча сунганда, Марал албай койгондо, тиги киши: «Мен сага берген жокмун. Чачыңдын узундугуна суктанып берип жатам» деп болбой 10 сомдуктан бирди берген. Ал кезде 10 сом абдан чоң акча эле. Чачынын узундугу ошондо чоң керекке жараган. Анын себеби акчасы жок калып, эмне кылсам деп кыжалат болуп келе жаткан эле да. 10 сомду алып тиги кишиге рахмат айтып, автобустан түшүп калган болчу. Мактанчак суроолор болбойт. Мактанчак жооптор болот деп айтылгандай, телевизордогу чач жасалгалап жаткан аял ушунчалык мактанып жатканы Маралга жакпай калды. Аңгыча эле телефону шыңгырап калып алаксый түштү. Телефон чалган курбусу Анипа экен. Турциядан келиптир. Товар көрдөп бир топко экөө аял затына тиешелүү сөздөрдү сүйлөшүп туруп калышты. Анипа курдашы Турциядан көргөн билгендерин кеп кылып, бир топ убакытты алды. Негизи эле аял заты көп сүйлөгөндөн
Анан жаңылык уккандан кандай өздөрүнө каниет алышат. Кеминде 1 саатка чокул сүйлөшкөн соң Анипа акырын гана «Марал үйгө киши келип калды. Калган сөздү дагы сүйлөшөбүз» деп телефонду өчүргөндө гана сөз үзүлдү. Эртеси күнү Марал иштен келип эле алгач, алиги жашыруун жолду уста таап келип тостуруп салды да, чоң иш бүтүргөн адамдай өзүнө өзү ыраазы боло ичкери кирип, адатынча телевизорду койду. Бул убакта күн суук болуп, экинчи жолу кар жаап калган. Телевизордон көчө сел-саяктарын көргөзүп жаткан экен. Алар үчүн атайын бир имаратты даярдап, 3 маал ысык тамак менен камсыз кылып жатканын укканда, эмнегедир Атакун көз алдына элестеп кетти. Көзү начардын көргөнү жаман, көөдөнү начардын кылганы жаман дегендей, көчө сел-саяктары ушул өкмөт даярдап берген жылуу жерден качып кетип жатканын укканда, ичи кирдей түштү. Ичи бош адам шайтандын иш бөлмөсү деп айтылгандай, бир гана кекиртектин азабын тартып, ачкыл суу үчүн бирөөнүн коросуна чейин кирип, уурулук кылган сел-саяктардын жоргуна нааразы болуп, Атакунду эстен чыгарып салайын дегени менен ал колунан келген жок. Сүйүүнүн көз айнеги жезди алтын кылып көргөзөт демекчи, Атакун көчө сел-саягы болсо дагы, анын телмире караган көз карашы көз алдынан кетпей, эмнегедир аны издеп таап, сүйлөшкүсү келгенин жашыра албайт. Көзү телевизордо болгону менен ою Атакунда болду. Бирок эмнегедир Атакунду көрбөгөнүнө бир топ убакыт болуп кетти. Ичтен жеген сана жанын тынчалдыра койгон жок. Ушул жашында бирөөнү болгону дагы көчө сел-саягын жактырып калам деген оюна келбеген иш. Аял затына баары бир жөлөк керек. Апасы айткандай, Марал акыркы кездерде жалгыздыктан тажап бара жатканы чын. Баласынын али күнчө дайын жок. Бул орус мүнөз күтүп калган балдар кайырдын болуп калабы? Жок дегенде телефон чалганга жарабаган баласына нааразы болуп кетти. Эмне кылып гана баккан жок. Мына ата менен эненин арманы ушул эме эмне? Марал үчүн акыркы кездерде жашоонун шаңы өчүп бара жаткандай. Көрсө каарылык билинбей келген нерсе белем. Жашы дагы билинбей 40тан өтүп, келбети жазылып толуп, семиз аялдардын катарын толтуруп бара жаткандай. Ооба, эч кыймыл жок. Ишке барып келип эле диванды элеп, телевизор тиктейт. Эгер күйөөсү болсо андагы кам көрүп, кийимин жууп же үтүктөп, тамагын жасап, кыймылдайт беле. Жалгыз олтуруп тамак ичкен болуп, кечке жатмай. Жатканга да көнүп бүттү. 2 ай илгери айылга барып келгенде катуу чарчап, жол жүргөнгөбү Айтор 2 күн талыкшып, төчөк тартып жатып калган. Эгер кыймылдуу иште иштеген болсо, мынчалык кыйналбайт эле. Жеткен жалкы болуп бара жатканын моюнга алып, эмне кылсам деп ойлонду. Жасайын десе иш деле жок. Ишке чыкты да көчөнү карады. Баягыдай кошуналар деле көрүнбөйт. Баары үйлөрүнөн чыкпай, алтындай убакытты текке кетирип, телефонго алаксып олтурганына ой жүгүртүп койду. Айткандай өзү деле канча убакытын телефонго урдатты. Билинбей күндөр кыядан чуурган койдой өтүп жатты. Жалгыздык жашоо баягы эле өз нугунан жазбады. Бул күнү ишинен кармалып калды. Андан дагы Гулия курдашынын туулган күнү болуп, чакан столдо 6 аял шампан ичкен болушуп тарап кетишти. Марал курбусун узатып, кыска жолго салып, чоң көчөгө жаңы эле чыкканда, оңдой берди болуп Атакунду көрүп калды да, асмандан издегени жерден табылгандай жүзүн нур чайыды. Ата болуш оңой, бирок атанын милдетин аткарыш кыйын деп айтылгандай, аялга үйлөнүп, бала төрөтүп койгондон өткөн оңой эмне бар. Бирок бала төрөлгөндөн кийин ага кам көрүү албетте атанын милдети. Ата деген атка конуу дагы чоң жоопкерчилик. Керек болсо канаттуулардын дагы эркеги ургаачысына кам көрүп, балапанына тамак таап келген бул жашоонун мыйзамы. Ошол канаттуулардын эркегиндей да боло албай, өз канынан жаралган баланы аялына жүктөп салып, көчөгө чыгып кеткен көчө алкаштары толуп жатат. Маралдын үйүнө ууруга кирип, бөтүркөгө кошуп, эски кир жууган машинанын моторун урдап чыккан Ашынбай, артынан Маралдын келишин сезгенсип, моторду арыктын ичине ыргытканга үлгүргөн. Аны Марал көргөн жок. Качан Марал изине кайтканда, бир топко жол жээгинде олтуруп, анан моторду баштагына салып, темир өткөргөн жерге алып келди да, өз ойлогондой баада өткөзүп, чоң көчөгө чыккан соң, үйүндөгү балдарына бир нерсе алып баргандын ордуна акчаны ичкиликке, анан чылымга салып, бул кылган ишинен өзүнө каниет алып, тимеле калмактан жылкы тийип келген баатырдай өзүн баатыр сезип, жертөлөгө келди. Бул жер өзүнө окшош үйдөн жок, же чүйдөн жок, өз гана кызыкчылыгын ойлогон сел-саяктардын уюгу. Ичкилик ичип олтурушканда тимеле таппаган сөздөрдү таап, өздөрүн көтөрө чаап сүйлөгөн, мактанчаак, сөз менен иш бүтүргөн, жеткен жалкоолор экенин моюнга албаган булганыч адамдар.
Булардын арасында бир гана Кубат өзүн кармап сөзгө кошулбай олтурду. Ашынбай кантип кирип моторду уурдап чыкканын узун сабак кеп кылып айтып баштады. Алгач келин келип ишине кеткенде ичкери кирип үйүн бүт карап чыктым. Анан көзгө урунган бир гана мотор экенин билдим да, аны акырын чыгарып ал күнү алып кете албай калдым. Эртеси эртең менен барсам, үйүндө кишилер жүргөнүн көрүп калдым да, анан алардын кетишин күттүм. Качан үйдөгүлөр кеткенден кийин түш жарым убакыт күтүп, акыры көздөгөн ишимдин аягына чыктым. Айтып койгон оңой, бирок иш жүзүндө уурулук кылуу дагы абдан опурталдуу. Мен акыры моторду алып чыгып сатып, минтип силер менен насиптеш болуп олтурам. Кубат азга үнсүз олтуруп суроо берип калды. Ашынбай байке, сиздин үй бүлөңүз барбы? деп. Анткени бул жакка жан келип кошулган Кубат Ашынбайды жакындан тааныбаган үчүн ушул суроону берген болушу. Ашынбайга бул берилген суроо анча жаккан жок, бирок көңүлсүз жооп берди. Бар, бирок азыр мен үйдөн кетип калган үчүн ушул жерде жүрөм да. Албетте үйдө жүрө бермекмин. Аялым менен балдарымдын чектөөсүнөн абдан тажап кеттим. Биз бул жашоодо кандай жашоону кааласак, ошондой жашаганыбыз оң. Сыныга берген кимге эле жакшы маанай алып келсин, деп актанган Цыпиун катты эле анын сөзүн Орозбек коштоп кетти. Ашке, абдан туура сөз айттың. Сын сөздү күндө уккан адам чыдабай кетет экен, деп айтып келе жатканда сырттан милициялар кирип келишти да, ойлоруна койбой баарын сыртка алып чыгып, эч сөзгө келбей, жылуу жайды көздөй алып жөнөштү. 2 күн илгери эле булар ал жактан качып чыгышкан болчу. Кубат кайда бара жатканына али түшүнгөн жок. Анткени ал жылуу жайды уккан, бирок кайда экенин билбейт эле. Фучик паркындагы эшиги түштүк тарапты караган имаратка келишкенде, милициянын ага лейтенанты тигилерге дагы эскертүү берди. Силерге эмнеси жакпайт бул жактын? Эгер тоңуп көчөдө калсаңар, жогору жак бизди күнөөлөшөт. Эмнени карап жүрдүңөр деп. Бизге эле жакшы экен, силердин артыңардан жүргөн. Күн жылганча жок дегенде кечкисин келип тургулачы, деп өтүнүү менен суранды да, анан баарын ичкери киргизип, алгач жуундуруп, анан ысык тамакка чакырышты. Ашынбай кабагын карыш түйүп, эмне эле бар болуп жатышат билбейм, деп тамакка карады эле. Кубат акырын үн катты. Бул жердин шарты абдан жакшы турбайбы? Эми мен бул жактан кетпейм. Карасаңыз телевизорда бар экен, деген болду. Эртеси эртең менен иштен калып жатышкансып, селсаяктар таңкы нарды татышкан соң туш тарапка тарап кетишти. Ал эми Кубат жылуу жерде жаткан бойдон ойго алаксыды. Адамга сый жарашпайт деген чын экен го. Эмнеге бул жерден кетип калышты эми деп. Ушул жерге келип калганына ичинен кубанып турду. Анткени ага бул жердин шарты абдан жакты. Айткандай, Кубат алыскы Ош облусунан келген. Бала кезинен балдар үйүндө тарбияланып, 3-класс болуп калган кезинде бир үй бүлө сени биз бала кылып алабыз деп алып кетишип, абдан коргармашты. Аялы да, эркеги да экөө тең ичкен немелер экен. Биринин сөзүн бири укпаган, үйүндө күндө чыр. Андай жерге тынч албай 1 жылга чукул жашап, анан аргасы жок качып кетип, бир койчунун малайы болуп тоо арасында күн өткөрдү. Ушул жашка чыкканга чейин үйлөнмөк турсун, өз жанын араң багып келет. Койчу жакшы адам болчу. Анын көз өткөндөн кийин улуу баласы абдан коргармап, акыры анын бир коюн билгизбей сатып, Ош шаарына келип, бир набайчыга жардамчы болуп иштеп, 5 жылдай жүрдү. Убакыт келип, ал жерден дагы кетүүгө туура келди. Анткени набайчы карып, ишке чыкпай калып, анын ордун ээлеген неме ачык эле кубалап салды. Көчөдө калган Кубат машина жууган жерде иштеп, жол кирелик акча таап, эптеп Бишкекке келип, көчө алкаштарына жолугуп калып, жер төлөнү байыралып жүрүп, минтип, өз ойлогондой жерге келгенде ишин албай, тиктегени телевизор. Минтип эркин телевизор көрүп жаткан күнү болгон эмес. Ушул убакытка туш болгонуна ыраазы болуп, ал турсун түш көрүп жаткансып, ишин албай 3 күн жашады. Бул жерден эч ким басынтып, урушуп, же жумшаганда жок. Бекер тамак ичип, жылуу жерде телевизор көрүп жатып, өзүнө өзү батпай кетти. Анткени бош тура албайт. Адаты иш кылмайын, ичкен тамак кекиртегинен өтпөйт. Эмнегедир кыйнала баштады. Оба, бир курдай набайчы абышка айткан болчу. Кубат, бекер нерсенин аягы өкүнүч менен аяктайт. Бекер тамак ичкен дагы болбойт. Бирөөнүн бекер тамагын ичсең, кайра ага жооп беришиң керек. Андыктан бул жашоодо баардык оңой табылган нерсе жана бекер оокаттын аягы жакшы нерсеге алып келбейт. Колуңдан келсе, иш кылгандан тажаба деп айткан. Ошондо карыянын айткан сөзү туура экенин турмушта байкап көрүп, иш кылгандан качпай калган. Азыр дагы бул жерде бекер тамак ичип,
бекер жатқанының аяғы жакшы менен бүтпөсүн ой жүгүртүп көрүп, ашканада жаны тынбай иш кылып жүргөн толугунан келген сулуу чумак келинге кантип жардам бериштин амалын таппай ойго алаксыды. Эптеп ага жакындап жардам берип, ичкен тамагымды актап ичсем деген тилеги башына санап үйдү. Оба, Кубат мындайга чыдай албайт. Балдар үйүнөн кеткенден бери колу эмне деген гана ишке тийбеди. Бирок кылган иштерин актап, жок дегенде жылуу сөз айткан жан болбоду го чиркен. Жашоонун болгон кыйынчылыгын тартып, акыры өзүнүн тилегине жетти. Жеткен менен бул жактан иш кылдырбай кыйнаган тозогуна чыдабай кетти. Акыры болгон күчүн жыйып, түшкү тамакка 2 сааттай убакыт калганда, өзү жыла басып, картошканын кабыгын арчып отурган алиги келинге жакын келип, "Сизге жардам берсем болобу?" деди көзүн жайнатып. Тиги келин бул сөздү укканда ичин алган жок. Анткени эч качан бир дагы көчө сел саягы өзү басып келип, жардам берүү үчүн сунуш айткан эмес. Эки курдай ашканага жардам бергиле дегенде сел саяктар каршы чыгып коюшкан. "Силерге өкмөт атайын биз үчүн айлык төлөп жаткан соң өзүңөр жасагыла" деп. Айжамал көзүн бар ирмеп, Кубаттын бул сунушуна лам дебей макул болуп, колундагы бычакты кармата салып, "Ырас болбодубу? Мен жетишпей жаттым беле. Дегисин өзүң кандай жакшы немелек?" деп кубуранып, элпек кыймылдап, бери жактагы идиштерин калдыратып кирди. Оба, билинбеген менен ашпозчулардын иши көп эмгекти талап кылат. Анан абдан кыйын. Андан дагы жоопкерчиликтүү. Айжамал 30'дун 5'ine чыккан, толугунан келген келин. Бирок ичинде кири жок. Анан дагы сөздү таамай айткан жагы бар. Колунан баары келет. Кээ бир эркектер жасай албаган ишти жасап, чечкиндүү жагы менен баарынча эмкедет. Кубат картошканы арчып болгон соң өзү бирип жууп, анан Айжамалга кайрылды. "Эже, буларды туурай берейинби?" деп. Айжамал таза жуулган картошкаларга көз жүгүртүп, "Оба, мындай кылып, өтө чоң эмес көлөмдө туура. Сен абдан жакшыдан турбайсыңбы?" деп мактап коюп, өз иши менен алек болду. Кубат тапшырылган ишти аткарган соң, колун жууп, дагы кайрылды. "Эми эмне иш кылайын?" деп. Айжамал жагымдуу көз караш менен карап, "Сага абдан чоң рахмат. Азырынча эс ал, калганын анан айтам" деп эмнегедир оң көзүн кысып, мыйыгынан күлүп койду. Түшкү тамакка саналуу эле кишилер келип олтурду. Кубат түшкү тамакты ичкен соң, Айжамалга келип, аны менен жакындан таанышты. "Эже, сиз бул жерде көптөн бери иштейсизби?" деп суроо берди эле. Айжамал күлө карап, "Ай жигит, сенин жашың канчада? Баамында экөөбүз жашташ эле окшойбуз. Бирок сен абдан эле элпек, анан түшүнүктүү жан экенсиң." Кубат акырын үн катты. Анткени дайыма кагуу жеп жүрүп, жалтак болуп калганын ушул жерден билгизип алды. "36-дамын" дегенде Айжамал көз кыры менен карап, "Экөөбүз тең чамалаш эле экенбиз. Мени эже дебей, Айжамал деп эле атымдан айта бер. Айтмакчы, өзүңдүн атың ким?" Кубат ачык айрым тиги келиндин айткан сөзүнө таң калып калды. Анткени аны өзүнөн кыйла улугу деп ойлоп жаткан болчу. Азга үнсүз туруп, ысымын айтты. "Менин атым Кубат, оштон болом" деди эле Айжамал жылмайып. "Сенин оштук экениңди алгач көргөндө эле билгем." Кубат дагы таң кала карап, суроолуу карады да анан "Кантип?" дегенде Айжамал, "Келген күнү эле сен дагы биттаги исмимден бересизби дегениңден, ар бир облустун адамдарын мен сүйлөгөн сөзүнөн билип коем. Таластыктар атыр батыр деп сүйлөсө, көлдүктөр бут кийимди чокой деп аташканынан эле көлдүктөр экен деп билип койсоң болот. Ал эми чүйлүктөр кыргыздын тең сөзүн орус тилинде айтышат. Бул жерде 6 облустан келген сел саяктар бар. Алардын баарын кайсыл жерлик экенин келген күнү эле билип коебуз." Кубат эми сөздү башкага бурду. "Айжамал, сен мага жагып калдың. Эгер макул болсоң" деп айтып келе жатканда, Айжамал эми ушул эле калды эле, сөз айта элек деген ойду ойлоп жиберди эле. "Кубат, сага жардам берип турсам болобу? Мен иш кылмайын, бекер тамак ичким келбеген жайым бар." Бул сөздү укканда Айжамалдын жүзү жайнай түштү. Бекер күчтү ким жаман көрсүн. Андан дагы Кубаттын бекер тамак ичкенди жаман көрөм деп жылдыздуу караган көздөрү эмнегедир абдан жагымдуулукту тартуулады. Ушул көз караштын артында кандайдыр бир жагымдуулук, көз менен берилген мээримдүүлүк турганын дароо байкаган Айжамалдын жүрөгү болктой түштү. Анткени курч, анан ички сезимди козгогон мындай көз карашка кыз кезинде кабылган. Бирок ал көз карашка балалык кылып анча маани бербегени менен кийин катуу өкүнүп калган болчу. Ооба, солдаттан келген Алым деген бала жакшы аракет кылды. Бирок ал бала кийин өзүнүн эле классташ кызына үйлөнүп алганда абдан ыйлаган болчу. Эми кодом ошол көз караш азыр кайталангандай болуп кетти. Кубат билинбей бул жерде 2 аптадай жашады. Жашаганда дагы жөн жашабай, айлык алып иштеп жаткан адамдай таң эрте ишке чыгып,
кечке кол бошобойт. Анын бул аракети өзгөчө Айжамалга жакты. Эмнегедир акыркы кездерде аны жагымдуу көз караш менен карап, ал турсун аяган ката өттү. Кыскасы, билинбей көңүлү имерилип бара жатты. Айжамалдын бир кызы бар. Күйөөсү Россияга кетип, ошол жактан башка аял алып алганын уккан. Бирок андан күдөрүн үзбөй жүрөт. Ал эми кызын апасы багып алган. Түшкү тамак акыркы кездерде жасалбай калды. Анын себеби селсаяктар түшкү тамакка келбей калып, азык түлүк текке кетип жатканы эске алынып, эртең менен чай ичилип, кечинде гана ысык тамак берилмей болуп калды. Кечки тамакты жасап жатышып, эмнегедир Айжамал менен Кубат экөөнүн көздөрү чагылышып, бир башка көз караш менен бири-бирин тиктеп калышканда, Кубат акырын гана: "Айжамал, кандай жароокер аялсың? Эгер сен менин аялым болуп калганыңда, жаныңдан жарым карыш чыкпайт элем. Сенин күйөөң кандай бактылуу жан?" дегенде Айжамалды бул сөз абдан таасирлентти. Ар бир өтүп жаткан күндүн, ал турсун сааттын дагы эсте кала турган бир кези болору анык. Айткандай, көз иримлеген сайын секунд өтөт. Ошол секунд мүнөттү, мүнөт саатты, саат күндү, күн айды, ай жылды пайда кылып, жашоо сапары уланып кете берери турган иш. Бирок ушул өтүп жаткан ар бир мүнөттөн адам баласы кандайдыр бир жакшы нерсени үмүт кылып жүрөт. Айткандай, Атакундагы эмнегедир Маралды көргөндө көздөрү жайнап, кан басымы көтөрүлгөн адамдай, жүрөгү бат-бат согуп, бир жакшы нерсеге туш болгонсоп, жал жайып күлүп, Маралдын алдын тосуп чыкты. Албетте үстүндөгү баягы өзү берген күйөөсүнүн костюм шымы, башында жука шапка. Ушул суукта жука кийинип жүргөнүн дароо көз элегинен өткөргөнгө үлгүрүп, сын көз карашы менен карап туруп, анын ички оюн окуганга аракет кылды. Атакун жакын келип, кабак ачык учурашкан болду. "Марал, кандайсың? Эмнеге көрүнбөйсүң?" деп калдаңдап келип сурап жиберди да, анан кайра күнөөлүү кишидей көзүн тартып алды. Ар бир адам өз кемчилигин биле жүрсө гана. Марал акырын гана сөз кезеги келгенде: "Мен сизди келип калабы деп күтсөм, келбейсиз. Ушул суукта эмне иш кылып жатасыз?" деп кайра суроо берип, сүрдөтө карады эле. Атакун: "Бир жолу келсем, үйүңбө экен. Жумуштагы деп кетип калгам. Андан кийин келгенге моюнум жар берген жок. Келген күндө деле эмне шылтоо айтып келеримди билген жокмун." Марал мыйыгынан жылмайып: "Шылтоо айтпай эле учурашып келсеңиз болмок. Мен сизди келип калабы деп күттүм. Анын себеби сизге бир нерсе жасатып алсам дегем. Баса азыр кайда барасыз?" деди эле Атакун өтүмсүз үн катты. "Бара турган деле жерим жок. Андан көрө жасата турган ишиң болсо жасап берейинби? Азыр бош элемин." Марал башынан бутуна чейин карап: "Жүрүңүз, үйдө үстүңүзгө кийгендей куртка бар эле. Ал илинип туруп эскирип кетмей болду." Атакун макул экенин белгизип, башын ийкеди эле. Марал алдыга басты. Анын себеби Атакун менен катар баскандан жазганды. Көргөн билгендер эмне дейт деген ойдо атайын 2 метрдей алдыга басып бара жатып, ойго алаксыды. Тааныштар көрүп калбаса экен деп. Анын да сыры тереңде. Экөө ээрчишип үйгө келгенде Марал жагымдуу жылмайып: "Ичке кириңиз. Ушул суукта курсагыңыз деле ачса керек. Жок дегенде бир чыныдан чай ичеле." Бул айтылган сунуш Атакунга майдай жакты. Чынында эле курсагы ачып, кара көңүл болуп жаткан. Маралдын ар бир нерсени алдын ала көрө билгенине ичинен ыраазы болуп, астананы аттады. Марал газга чай койду да, кийим алмаштырганы ичкери кирип кеткенде, Атакун өз ою менен алек болуп, ойго алаксыды. Эмнегедир Маралдын ар бир кыймылы, өзүнө карата жасаган мамилеси, табышмактантып айткан сөздөрүнөн бир сырды байкап, көңүлү өсө түштү. Антке менен жупуну кийген кийиминен жазганып, бир ордунан жылбай жер тиктеп олтурганда, Марал ички үйдөн чыгып: "Байке, сүйлөп олтуруңуз" деп тасмалын даярдап жатып үн каткан болду. Ортодо азга тынчтык өкүм сүрө түштү. Анын себеби Атакун эмне деп айтышты билбей, ойду жок жерден оозуна алы келбей тилинен чалынып, бир жерди тиктеген калыбында: "Марал, сен мага абдан жагасың. Сенин үйүңдөн кеткенден бери бир гана сени ойлоп жашадым" деп айтып жиберди курган неме. Бул сөздү айтчу учур келмек. Бирок алдыганча эрте айтып алганын Маралдын бир башкача караган көз карашынан улам билди. Марал өз ишин жасап жатып: "Байке, сиз ушул сөздү ойлонуп туруп айттыңызбы? Бир көргөн жанга эле жүрөгүңүздө садага чаба бересизби? Эгер сиз мени жактырып калсаңыз, бир айдан ашык убакыт жоголуп кетпейт элеңиз го?" Атакун күлө карап: "Марал, чынын айтсам, ар нерсенин өз учуру болот экен. Мен сага бул сөздү айтам деп ойлогон эмес элем. Чынын айтсам, эч кимге айтпай, ичиме сактап келдим эле.
бирок эмне болуп айтып жибердим, ушуга башым жеткен жок деп актанды эле Марал институтта окуп жүргөн кездеги бир окуяны эстеп кетти. Ошондо мугалим эжеси айткан: эркектер чыныгы ашыктыкка кабылганда өздөрүнүн эле эмес, тилин дагы башкара албай, ойду жок сөздү айтып алышып кыйналып калышат деп. Атакундун азыркы абалынан улам эжеси туура айтканын аңдап, мыйыгынан күлүп алды. Анткени Атакундун бул жосуну эжеси айткан абалга туш болгонунан белги берип, чай куюп сунду да сөз багытын башка жакка бурган болду. Байке, кеп салып отуруңуз. Эмне жаңылыктардын күбөсү болуп жатасыз? Атакун чайдан шорулдата ууртап, башын өйдө көтөрүп: менде кайдагы жаңылык? Айткандай өткөндө сен берген кийимди кийип алып үйүмө бардым. Эки кызым мени абдан сагынып калышыптыр. Кыз бала атага жакын болот деп туура айтылган экен. Энеси канчалык бап эстесе дагы экөө тең аталап турганы мени катуу ойго салды. Балада эмне күнөө? Бирок аялым мени жактырбай кабыл алган болду. Кап, акча таба турган жерим болсо эмне? Бул сөздү укканда Маралда кызгануу сезими пайда боло түштү. Анткени аялы менен жашап кетсе, менин аруу тилегим кандай болот деген сана дароо оюна келип, андан ары сөз уккусу келбей көзүн тартып алды. Ушул жерден Атакундагы туура эмес сөз сүйлөп алганын билип, акырын гана: Марал, сага эмне болду? деп суроолу тигилди. Чай уртаган болуп, Марал жай үн катты: байке, сиз кыздарыңыз менен бирге болушуңуз керек. Аялыңыздын тилин таап, үй бүлө чогун кармап калышыңыз абзел. Менин сизге карата болгон тилегим ошо. Сөз мындан ары жарытылуу деле козголгон жок. Буга Атакундун тантырап, ар нерсени айтканы себеп болду. Негизи эле эркектер кээде мааниси жок сөздөрдү айтып алган кез болору анык. Эмнегедир экөөнүн ортосунда мындан ары сөз уланбай кала турган болду. Атакун чай ичип, денеси жылыганга кабак ачыла түштү. Антке менен көңүлү өсүп, тынчтыкты бузуп: Марал, чайыңа рахмат. Мен үйүмө барайын. Чынын айтсам абдан үшүп кеттим эле. Чоң соопко калдың. Деп дагы бир нерселерди айтарда, Марал олтурган ордунан тура калды да сөздү кыскартыш үчүн: макул, анда жакшы барыңыз дегенде Атакун да олтурган ордунан туруп кетүүгө камырды. Сыртта кечки суук өз өкүмүн жүргүзүп, денесин чиркентет. Марал оозгу үйдө илинип турган эски куртканы Атакунга берип: байке, муну кийип алыңыз, болбосо суук тийип калышы мүмкүн деп жан тарта айтканда, Атакундун жүрөгү болуктеп, эмнегедир Маралды бир башкача көз караш менен карап алды да, ылайыктуу сөз айта албай акырын гана: Марал, рахмат, сага абдан ыраазымын деп башка сөз айтпастан сыртка чыга жөнөдү. Атакун кеткенде Марал эмнегедир өзүн абдан жаман сезип кетти. Анткени аны чындап жакшы көрүп калганын ушул саам даана билди. Эмнеге аны жакшы көрүп калды? Ага акылы жеткен жок. Көчө толтура эркек. Анан алардын ичинен ушул көчө сел саяга аталган, андан дагы үй бүлөсү бар кишинин эмнесин жактырып калды. Ушуга жооп таба албай көп колтурду. Анткени менен ашыктык жаш тандабайт, ачкан курсак аш тандабайт деген кеп бар экени анык. Анын сыңары бул жерден дагы жүрөктүн эңсөөсү бай кедейге, улуу кичүүгө карабасы билинип калды. Марал ичкери кирди да диванга бой таштап телевизорду жандырды. Канчалык алаксыйын деген менен бул аракети такыр текке кетти. Анын дагы сыры тереңде. Ушуга чейин болгон үмүтү Атакунда эмес беле. Аны адам катарына кошуп кетем деген аруу тилеги эми такыр суу кечпей калганын ойлоп, сиркеси суу көтөрбөй өз ою менен алек болду. Канча жатты аны өзү дагы билген жок. Бир кезде дарбаза кагылып калганы аягы жок уйдун кучагынан алып чыкты. Кечки суукта абаны жиреп алдыны көздөй бара жаткан Атакун үйүнө эмне шылтоо айтып барышты билбей өз ою менен алек. Аттең, адам баласы үйүнө кабагы ачык келсе гана. Ал эми Атакун болсо эки кыз үчүн гана мойнунан байлаган иттей алтаргасы жок гана бара жатты. Андан дагы аруу жаздын тилин угуш үчүн өзүн камдап, ал турсун куртканы кимден алганы да калп шылтоону даярдап алды. Аялдан коркуп, аялдан жазганып жашап калганына дагы албетте кекиртектин азабы түртүп кеткенин Атакун билсе дагы билмексен болуп, күнөөнү аялынан издеп, өзүн аппак сезип бара жатканда Кандегит жан ала калбай какшанып, ачуу үнү менен каап чыкты. Ооба, Кандегиттер акырын келип тиштеп алып, анан үн чыгарып какшанып калышат эмеспи? Бул ит дагы Атакундун бутунан чала була тиштеп алганы жүрөгүн түшүрүп жиберди. Ал жок иттин үнү зардап айтылгандай, Кандегиттин дагы үнү тим эле кулакка бир башкача угулду. Атакун жерден таш издеп Кандегитти таш менен уруп алууну ойлоду. Бирок колуна эч нерсе илине койгон жок. Ит бир топ жерге чейин артынан үрүп келди да анан калып калды.
Атакундун ою бузулду. Итке ушунчалык ачуусу келди. Анткени күтүүсүз болгон окуяга жүрөгү түшүп, каны кайнап чыкты да, анан ачуусун келтирди. Кенен эт бышым убакыт жол жүрүп үйүнө келсе дарбаза бек. Үйдүн свети өчүк. Бир топко дарбазаны каккылап турду. Эч ким ачпады. Аңгыча кошуна жашаган Марина деген күйөөсү жок эче чыгып: "Атакун, үйүңөрдө эч ким жок. Мага Аружас кат берген. Сага берип кой деп. Ме катты?" Дегенде Атакун катты колуна алды да, анан кошунасынын үйүнөн чыккан светтин жарыгына жакын келип катты окуду. Катта мындай деп жазылган эле: "Атакун, биз айылга кеттик. Сен эми бизди издеп келбе. Мен балдарды апамдарга таштап коюп, өзүм Россияга иштеп келем. Мындан ары кандай жашайсың, ал сенин ишиң. Биздин тынчыбызды алба. Сенден сураныч. Аружас." Атакун жазылган катты бир эмес 5-6 жолу тажабай окуп чыкты. Бирок антан эч пайда тапкан жок. Күтүлбөгөн окуяга ишине албай кыйналып кетти. Чынында мындай болуп кетет деп эч ойлогон эмес эле да. Анан эмне кылышты билбей жерге олтура калды. Эсине келип кошунасын караса, ал ичак үйүнө кирип кетиптир. Жок дегенде үйгө кир дегенге жарабай. Эми кайта барат? Кайра жер төлөгө барып байралабы? Же Маралга барыш керекпи? Ушул суроого жооп таба албай бир топко жер тиктеп ойго алаксып турду да, анан алдыга кадам таштады. Караңгылык өз өкүмүн жүргүзүп, айсыз караңгы, бирок асманда жылдыздар жымыңдап, түнкү кооздукту тартуулап турду. Атакун эрксиз асманды карады да, бала кезин эстеп кетти. Анткени канча жолу асмандагы жылдыздарды санайм деп убара болду. Ошол кезде эстеп алып, мыйыгынан күлүп алды. Бир курда атасындагы асмандагы жылдыздарды санайбыз деп убара кылган болчу. Эми ошол бала кези кайда калганына жооп таба албады. Ошол кез кайра кайрылып келсе гана. Ал кезде минтип талаада калам деген сана оюнда жок эмес беле. Эч максатсыз алдыга кадам таштап келе жатып, түнкү суукка чыйрыгып кетти. Ушул кезде ким жакшы кабыл алмак эле? Жер төлөгө барган күндө деле ал жакта орун жок. Андан дагы бирөө менен урушуп да кетиши толук мүмкүн. Сел саяктар керек болсо орун талашып, жер төлөнүн алдындагы кызганышы толук мүмкүн. Андан көрө Маралдын үйүнө эле барганы оң экенин ойлоп, кеч болуп кетелекте барыш үчүн эми гана кадамын тездетип, алдыга умтулду. Кечки суук барган сайын күчүнө кирип, денени чиркентип жиберди. Жолдо келе жатып Аружаздын бул кылыгына дагы бир жолу кекенип калды. Кандай гана терең максат, аруу тилек, таза арзуунун күчү менен үйлөнбөдү беле. Кандай таттуу тилектер бар эле. Эми минтип жашоонун кичине кыйынчылыгына туруштук бербей, талаага таштап кеткени бул да жашоонун сабагы экенин ойлоп, ушул кыйынчылыкта жардамга келген киши болсо, аны өмүр өткөнчө сыйлап жүрмөк эле. Бирок ким жардамга келип колун созот? Эгер азыр Марал жакшы маанай менен кабыл алып калса, анда кандай гана бактылуу болмок беле. Эгер үйүнө киргизбей койсо, эптеп баягыдай мончосуна жаткызып койсо, ошол да чоң жардам бергенге тетейиш болот эле Атакун үчүн. Бир кезде жанына килейген келбети бир башкача чоң жол тандабас машина ушунчалык айдап өтүп кетти. Аз жерден ал сүзүп да кете жаздады. Машинаны айдаган киши жолго батпай жатканынан мага жол бер дегенсип дөгүрсүп өтсө, Атакун үчүн бир түн жата турган жер негизги маселе болуп келе жатты. Эгер учурунда ичкиликтен алыс болгондо, Атакун дагы бир машинаны чаңдатып айдап жүрөт беле, ким билет. Баарына бир гана кекиртек себеп болду. Жаман эркек тамагынан аксайт болуп, сасык суунун азабынан адамдык сапаттан кетти. Элдин ишениминен чыкты. Туугандар менен катыша албай калды. Керек болсо атасынын тамына да ээ боло албай, минтип кыштын суугунда талаада калып, Марал берген куртканын күчү менен келе жатканына дагы шүгүр деди. Эгер бүгүн Маралга жолукпаган болсо, анда жалаң кат кийим менен эмне болмок? Жол жээгинде шашыла басып келе жатып, кыңшылаган кичинекей күчүктү көрө сала, Атакун аны колуна алды да койнуна катты. Күчүк дагы абдан үшүсө керек. Аз да болсо жылууга келгенине кыңшылаган үнү басаңдап, Атакунду тигиле карады. Мунусу эми курсакты тойгуз деген экенин Атакун дароо түшүнүп, шашпа. Сен эмес менин дагы курсагым ачып келе жатат. Экөөбүздүн тагдырыбыз окшош экенин ушундан бил. Ушул суукта бир гана экөөбүз талаада калып, экөөбүздүн тең курсагыбыз ачка. Азыр экөөбүзгө бирөө жарым жардам берсе, кандай гана чоң сооп ишке калат эле. Анткени кыйналып турган жанга жардам берген кишинин улуу жаратканда тим койбойт деген кеп бар, деп күчүк түшүнө тургансып кооранып алды. Айткандай күчүк та жакшы адамдын колуна туш болгонуна ыраазы болгонсоп, баштагыдай каңшылабай жоошуп, башын Атакундун колуна жөлөп, үнсүз келе жатты. Ал эми Атакун ушул жерден
Айбан болсо дагы күчүккө жардам бергенине ыраазы болуп, аны улам карап, жолун улап келе жатып, бирөөлөрдү эле эмес, айбанаттарды да ыраазы кылган, жакшы сапат экенине ушулсан баа берди. Бир гана кекиртектеп жүрүп, адамдык сапаттан чыгып, ушул жашында талаада калганына дагы өзүн күнөөлөдү. Бир кезде күчүктү карап, өзүнчө үн катты. Сени ким талаага таштады? Албетте, энең таштаган жок. Бирөө жарым таштаса керек. Эч качан эне баланы талаага таштабайт. Ал эми мени болсо аялым таштады. Эгер мен апам болгондо баары башкача болмок. Айткандай экөөбүздү ушул караңгы түндө кошкон дагы тагдыр. Андыктан тагдырыбыз окшош. Сен айбансың, ал эми мен адаммын. Адам болгонум менен адамдык сапаттан кеткеним үчүн минтеп талаада калып, үшүп кайда барарымды билбей кетип бара жатам, деп өзүнчө эле сүйрөнүп, жол кыскартуунун амалы кылып келе жатты. Анткен менен күчүккө арманын айткангабы аз да болсо жеңилденип алгансыды. Көчөдө кыйма чийме машиналар тынбай өтүп жатты. Алар кайда бара жатышат жана эмне максат менен, аны эч ким билбейт. Атакун качан гана көздөгөн жерге келгенде чоң көчөдөн бурулуп, оң тарапты көздөй басты. Бул көчө буйтка жерде болгон үчүн көчө караңгы. Таман алдында кар кычырап, анда-санда Атакун тайгаланып, жыгылып кете жаздап да жатты. Акыры келип Маралдын дарбазасын какты. Бул убакта сааттын жебеси кечки 8-дерди көргөзүп калган болчу.